бар да бизде чоң рыбзавод Тоң району боюнчачы билесиң да көл боюнча эле чоң рыбзавод ушул байкамайды да илгери салынган. Анан булар деген карпты деген жанагы карпты деген булар разрешение алыптыр карпкачы. Көлдүн карптары бар да биздечи чоң карптар. Анан ошону кармаганга разрешение алышыптыр. Мындай кылып алышыптыр да алар деген. Жана мен кагаз жөнөткөм Султанмурат байкегечи. Көрдүм мен. Көрдүңбү? Анан ошону алышыптыр да муну деле мындай бир мындай кыйын киши деле жазган эмес окшойт, мындай эле отуруп эле жазып койгон окшойт. Анан дегенчи бул мындай болуп атат да, булар салып коюп, торду салып салышып, азыр полный заливке салып салып энейин албай атышат да такыр. Анан деген эмнеге муну мындай кылып атасыңар, тияк бияк ячейкасын барып текшерсек, булардын ячейкалары кичинекей экен. Алдыры кагазда жүрөт 60га 12 менен кармаш керек экен. 6 сантиметрге 12 сантиметр менен кармаш керек экен, ячейка ошондой болуш керек экен. Же болбосо жибек жип менен кармаш керек. Эмнеге жибек жип менен кармабай атасыңар? Бул торлор, азыркы торлор муунту өлтүрүшүп атат аны. Жөн эле салып атасыңар да, мисалы үчүн десек, такыр болбой атышат да, короче, мындай болот. Анан тиякта да документте жүрөт го, не синтетический деп, не синтетический деп. Биз ошо жибек жип менен же бул карпты мордовка менен кармаш керек экен да, мордовка баягы илгери билесиңби, мындай узун мындай сетка тор анан деген ичине нан салып, жем салып, ушундай кылып туруп анан кармаш экен да, ушундай эмегечи икра сыкканга. Булар деген ошентип коюп туруп эле, торду конкретно былчыйта 10 тяганы, 20 тяганы салып алышып, азыр кичинекей эме менен салып атышат да булар, ячейкасы кичинекей торду салып алышып энеңде мени ортуп атышат да вообще-чы. Биз ага деген алып салганга бизге укук жок болуп атат да, алып салалы десек, бизге иш козголуп салчудай болуп атат да буларчы. Незаконный торду алып салып атасыңар, документальный мондай тияк бияк турган. Бул деген, короче, икра алганга булар негизи чынында эле алып көбөйтүшөт да, өзүлөрүндө дагы пруттарында дагы карптар бар да. Анан ошо карптарды деген эме кылат экен, кан алмаштырыпчы, көлдүкүн салып, анан ошо эме кылышат окшойт, ушундай кылышат экен. Майда балыктарды да кармап атат дейсиз ошондо? Азыр деген ошо тор менен азыр бүт кармап атышат. Чабак түшүп атат, майский форель түшүп атат, сига түшүп атат, судак түшүп атат азыр. Бүт ошону кармап атышат да ошо менен. Балыктар эмне болот? Маалымат жок да? Ал балыктарды жеп атат да, өзүлөрүнүн чөнтөгүнө салып атат да. Аяктан стопудово түшөт да, конкретныйчы. Гилейген эме затон да бизге жана караколтундай болгон затончу чоң. Ошондой жарымындай болгон затон да кирет, гилейген суу кирет, ошол жактан Тоң районунун балыгы ошол жака кирет да полный. Эмне үчүн синтетический салып атасыңар, жанагыдай сеткасын майда салып атасыңар, эмне деп жооп беришет? Эми бул эме деп атышат да булар, короче деген. Булар деген синтетический тигиндей жок болуп атат, тигиндей жиптор жок болуп атат. Азыр келбей калган турбу андай жок болуп атат, короче, айла жок, ушуну салганга туура келип атат дейт да. Бул салганга вообще болбойт экен да, негизи. Мордовка менен кармаш керек экен, же болбосо жанагындай жибек жиптор менен кармаш керек экен да, бул карптычы эсиле чыга турган болсо. Анан биз эртең чогулуп алып, эртең болбосо 1-2 күндө чогулуп алып барып начальнигин тартып алып туруп, ортого тартып сүйлөшөлү деп атканбыз да. Анда биз дагы барабыз анда Караколдон, экологический надзордон дагы. Жок, ошондой кылыш керек болуп атат да, биз балдар чогулуп ошону эмне кылалы деш керек болот. Анда өздөрү тартипти, мыйзамды бузуп аткандырбы? Өзү мыйзам чегинде жанагыдай жок, разрешенияны тигиндей алып, анан кайра мындай тор менен кармап аткан өздөрү мыйзамга туура келбей жатат. Билип атабыз ана, бирок мындай эме кыла албай, ишти эме кыла албай атабыз да мунучу. Иш кыла албай атабыз да бул жөндөчү. Муну анын балдар өзү сүйлөшүп чыгып барып туруп, тартып туруп, начальнигин тартып алып туруп сүйлөшөлү. Жанагы торлорду сиздер чыгардыңыздар да, туура?
Ya polnuy ile biz çağırıp atarız bu toң Ошо да, тоң райондагы. Жанагы İyi. балыктар сасы өлүп калып атпайбы? O da аларды таштап салып атышпай жанагы таштап салып. Ошону дагы ошол рыбзавод таштап салат да, ошол торлорду. Жок, рыбзаводдо дагы ошондой өзүлөрүнүн балдары бар иштегенчи. Эми биякта деген политика аябай чоң да бакамай тоңдукчу бияктыкы. Азыр деген кечкисин салып эле эртең менен сыймайт этип кетип атат. Жалаң баягыдай бакалашка болбой калды азыр биякта. Бүт чөктүрмө салып калышты азыр. Чөктүрмө кылышы вообще билинбейт иштеки. Анан якар менен издеп, якар менен сууруп чыгып атпайбызбы азыр? Якар менен сууруп. Азыр бүт бар деген селёдкага кечкисин салып, эртең менен световодтетке сууруп кетип атышат. Азыр бүт бар ушундай болуп атат. Кандай чыгып атышат. Азыр биз эми кечки рейдке чыгалы деп атабыз. Түнкү рейдкечи. Ошондой иш кылбасак, чото булар вообще обнаглеть этип баратышат. Бул биздин браконьерлерчи айнысы. Жегиси келгенде барып салып, акча керек болгондо барып салып, тор ала албай калгырайбыз керек болуп атат да бул эшектердичи. Ошо негизи торго эле негизи вообще эле запрет коюш керек болду. Саткандарды дагы мунучу мындай кылыш керек болуп атат да, муну дегенчи колубуздан келсечи президентке жазыш керек болуп атат да. Ушуну чарагы көрүп бергиле, тор сатпаганга же болбосо инспекторлор иштебейт. Ушуларга чоңраак мындай эме кылыш керек болуп атат да мындай. Үстүлөрүнөн карап чоңраак иш кылгыдай кылып ушундай кылбаса. Өзбекстанда президентке, премьер-министрге анда кат жазабыз. Ошолорго прямой чыгып же болбосо мындай үнүбүз жетпей атпайбы ошолоргочу, үнүбүз жетпей. Ошону болгон да ушул чоңдор жактан бизге жардам болбосо вообще жардам болбойт. Балдар кичине чагылдырып чыкканбыз. Балык салыгы менен чыгып кеткен. Сордумады. Анакей. Балыктар чирип кеткен эми иш тура алмай. Аксай завхоз участкасында жүрөбүз. Азыр заводко киребиз.